Ак Суу районуна караштуу Турдукожо Искаков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Саламатсыңар балдар, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Оморова Бактыгүл Рызбековна. Анда эмесе балдар, бүгүн биз силер менен тарбиялык саат өтөбүз. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов кылымдын залкар жазуучусу. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алайлык. Билим берүүчүлүк Чыңгыз Айтматовдун дүйнө мамлекеттеринин жана элдеринин арасында таанылышынын фактыларын үйрөнөсүңөр. Өнүктүрүүчүлүк бүгүнкү сабактан балдар, дүйнө таанымыңар өсүп, сүйлөгөндүңөр калыптанат. Тарбия берүүчүлүк өз элинин улуу инсандарынын өмүрүнө, чыгармачылык ишмердүүлүгүнө шыктануу сезимдериңер ойгонот. Алардын үлгүсүндө тарбиялала аласыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Киров районуна караштуу Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Ал кезде Шекер айылы СССРдин Кыргыз АССРнин Талас конторунда болчу. Атасы Төрөкул Айтматов КПССтин Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Төрөкул 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерден пантүркист катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр барктуу көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзеевна Айтматова теги боюнча караколдук татар болгон. Жергиликтүү театрда актриса болгон, билимдүү, эл оозуна алынган акылдуу аялдардан болгон. Анын атасы Хамза Каракол шаарындагы бай жана интеллектуал татарлардан болгон. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жаштар болгон. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коюшат. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныган, башкача айтканда кирилче кат тааныган улан кыздар саналуу гана. Калгандары кыргыздын арабча же латынча жазмаларын билишкен. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт. Бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук берип кеткен. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. Айыл калкынын салык чогултат, бирок согуш маалында ага салык чогултуу оңойго турган эмес. Бир жылдан кийин 1944 жылы август айында бул ишин өз эрки менен таштайт да тракторлук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946 жылы 8 классты аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга өтөт. 1948 жылы техникумду мыкты аяктап бүтүргөндөн кийин Кыргыз айыл чарба институтуна окууга кирет. Аны да 1953 жылы мыкты аяктайт. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр барк алып келген, анын новаторлук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болгон. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, Кылым карыткан бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармаларды жарыялаган. Анын чыгармачылыгына коомдун орчундуу саясий, социалдык жана нравалык проблемаларынын курч коюлушу, интеллектуалдык, жалпы адамзаттык маселелердин философиялык өнүттө чечилиши, адам баласынын жан дүйнөсүн ичкериден психологиялык талдоолордон өткөрүшү жана жалпылоосу мүнөздүү болгон. 1990 жылдардан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган. 2008 жылы 16 майда Татарстанда сапарда жүргөн чагында бөйрөгүнүн иштебей калганына байланыштуу жазуучуну Германиянын Нюрнберг шаарынын ооруканаларынын бирине жеткиришет. Ал жакта 2008 жылдын 10 июнунда пневмония оорусунун кесепетинен жазуучу көз жумган. Маркумдун сөөгү Кыргызстандын Чүй облусундагы Аламүдүн районуна караштуу Чоң Тош айылында Атабейит көрүстөнүнө коюлган. Балдар, кылымдын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов өзү өтсө да экинчи өмүрүн жашап жатат деп айта алабыз. Ага биз баардыгыбыз
алтындан эстелик тургуза албасак да, чыгармаларын окуп, өмүр бою аздектеп, алардан өзүбүзгө эң жакшы таалим-тарбия алып, келечегибизге жол тапсак болот. Балдар, ушун менен сабагыбызды аяктайбыз. Балдар, силерге үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматов же анын чыгармалары жөнүндө белгилүү адамдардын ой-пикирлерин же жазган ырларынан көркөм айтып бересиңер. Балдар, ушун менен сабагыбызды аяктайбыз. Баарыңар сак саламатта болгула балдар.